2020 жыл өлкө башчыбыздын жарлыгына ылайык региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Демек, бул жылы балдарды колдоп коргошубуз керек. Биз сиздерге колдоо алып жаткан же корголуп жаткан балдар жөнүндө айткыбыз келген жок. Тескерисинче, коргоого, кароого муктаж балдар жөнүндө айтууну туура көрдүк. Демек, айтпасам болбойт. Жалал Абад шаарында балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемеси деген ишкана бар. Ал жайда 95 бала кароодо турат. Өкүнүчтүүсү алардын ичинен 14 бала кургагучка кабылган. Мындай маалыматты мындан 3 апта мурда регион телеканалындагы кесиптештерибиз айтып чыккан болчу. Биз бүгүн ошол балдардын абалы кандай, дарылоо иштери жүрүп жатабы деп аталган жайга баш бактык. Барсак, бардык тосмолор тосулуу, эшиктери жабык. Эмнеге деп күзөтчүнү күтүп турдук. Күзөтчү келип, мага эшикти ачууга уруксат жок деп бир кызматкерди чакырды. Анысы ачат турбайбы деп турсак, алда бирөөгө телефон чалып, мен да ача албайм деп жооп берди. Саламат. Ачпастарбы? Салам алейкум. Ачпайсызбы? Sorayınçı. Nereden geldiniz? Biz Doğru деген телеканалдан. Doğru деген телеканалдан sorayım. Не, сурамайынча ача албайсыздарбы? Doğrudan yürüteceğim ben. Doğru. Değil mi? Hazır şu katıklarında size daha ait koyayım. Tamam. Nasıl hazırsız? Kaçıyor barakta. Yok barakta açacağız. Tamam. Ne bu yerde özgürce koruk alıp tutasınlar? Bu karantin grip sizlerge taşır etpeybi. Sizlerge mындай инфекциясы жок ба? Ушунчалык сактанат экенсиздер, сиздердер сактансаңар болот да. Биз мындай антисептик немелер менен киргенбиз. Киши деген мындай эшикти ачып, эмне максатта келдиңер деп сурайт да. Ошого чыктым да. Не маселе боюнча? Биз ушул жерде туберкулез менен ооруп аткан балдардын абалы кандай болуп атат? Алардын саны бүгүн канчага жетти? Жетекчи келсе жетекчи неме коюп чечет. Сиздер менен жетекчи сүйлөшөт. Биз жөн эле мындай. Сиз ким? Рядовой сотрудник. Кайсы кызматтасыз? Ошол жерде иштейбиз да. Ошого азыр немелерге айтсам начальник өзү чечет деп койду. Эшикти ачпа деген тапшырма болду демек сизге. Ошо макул. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Эми президенттин жарлыгына келели. Биз балдарды колдоп, коргойбузбу же эшикти бекем жаап, аларды жаап жашырып кордойбузбу? Урматтуу аталган мекеменин жетектеген Дамир Алимжанова эжеке, биз бардык балдардын абалынан кабар алалы. Аларга жасаган сиздердин камкордугуңуздарды көрөлү. Көрмөк тургай айталы дедик. Сиздин кызматкериңиз бизге эшигин ачкан жок. Жетекчибиз ачпа деди. Айла жок келе бердик. Эгер сиздин да айта турчу ойлоруңуз болсо, биздин телеканалдын эшиги ачык. Баса, шаардын социалдык маселелер боюнча орун басары Руслан Алтымышевич бул маселени сиз да көзөмөлгө алып айтып деп койсоңуз сураныч. Атабыздан калган жай болсо да, эшигиңизди кулпу менен кулпулап алыңыз деген мыйзам болбосо керек.